мамлекетке зыян келтирген болсо, анын ээлеген ордуна карабастан, жүргөн турганына карабастан, kimge жақындығына қарабастан ар бирин жоопко тартабыз. Бул аптада Камчыбек Ташиев АКШнын билдирүүсүнө жооп берип жатып, эгер бул өлкө чын эле коррупция менен күрөшүүбүздү колдосо, Аскарбек Шадиевди Кыргызстанга өткөрүп берүүсү керек деген пикирин билдирген. Ал тургай аны өзү барып кармап келүүгө даярдыгын айткан. Мындай дегеним, эгерде АКШ чындап эле биздин жемкорлук менен күрөшүүдөгү астыйдил аракеттерибизди колдосо, анда Кыргызстанда оор беренелер менен жемкорлукка айыпталып соттолгон Аскарбек Шадиевди бизге дароо өткөрүп берсе талапка ылайык болмок. Тескерисинче Шадиев бүгүнкү күндө АКШда ээн эркин жашап, жада калса ишкердик менен алектенип жүргөндүгүн билебиз. Эгер Шадиевди кармап келүүгө шарт түзүп берсе, керек болсо мен өзүм барып кармап алып келүүгө даярмын. УКМК төрагасынын бул билдирүүсүнөн кийин коомчулукта Шадиевди кармоо керек деген пикирлер кайрадан көтөрүлүп баштады. Ал ортодо атайын кызмат Аскарбек Шадиевди кармоого көмөктөшүү боюнча АКШнын Кыргызстандагы элчилигине расмий кат жолдоду. 25 февралда УКМК АКШда жашырынып жүргөн мурдагы депутат Аскарбек Шадиевке карата Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарынын мурда жиберилген эл аралык кайрылууларын АКШнын компетенттүү мамлекеттик органдары тарабынан аткарылышына көмөктөшүү өтүнүчү менен АКШ элчилигине расмий түрдө кайрылды. Белгилей кетсек, мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевге буга чейин кылмыш иши козголгон. Ага КМШнын парламенттер аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017 жылы жогорку кеңештин эсебинен бөлүнгөн $30.000 уурдалганы жана бир катар мыйзамсыз иштер себеп болгондугу айтылат. Конечно, өкүнөм. Анан айтып атпайм, иш козголгон, аягына сен чыксын, карап туралык, бүгүн бирөөнү дегенде мындай деген болбойт. Бишкектин 1-май райондук соту кызмат абалынын кыянаттык менен пайдалануу, мыйзамсыз баюу беренелери менен аны күнөөлүү деп тапкан. 2020 жылдын 10-июнунда сыртынан 13 жылга кесип, мүлкүн конфискация кылган. Жумушту башталганда эле Аскарбек Шадиев качып кеткени маалымат болгон. Ал мен билишимче азыр Америкада деп айтылып атат. Ал эми серепчилердин айтымында өз өлкөсүн тоногондорду кустуруп, мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылышы зарыл. Ошондой эле мыйзамсыз иш-аракеттер менен күрөшүүдө бийликти кара олтурбай жапырт күрөшүү керектиги айтылууда. Бул деген нерсе мына экономиканы көтөрүү, мамлекеттин ичинде тартипке келтирүү деген өзү болот. Тартипке келтирүү деген эң туура жол болду да ушунун өзү. Айрымдары ойлогондо биз жесек, ичсек, качып кетип калса кутулат экенбиз деп. Жок, эми кутулбайт. Себеби бүт каналдар менен иштешип, УКМК кеткендерин, качып кеткендерин баарын кайтарып, аларга тиешелүү жазасын берип, арам акчалардын баардыгын мамлекетке төктүрөбүз деген алдына принцип койду. Демек, бул четинен ишке аша баштады. Кыргызстанда кылмышы ачыкталып калса, чиновниктердин чет өлкөгө карай качып кетүүсү адатка айланган. Ал эми УКМК төрагасынын кылмышы аныкталгандарды мөөнөтүнө жана ким кайда экендигине карабай жоопко тартууга киришкени коомчулуктун колдоосуна алынды. Эскерте кетсек, буга чейин мурдагы башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов 2020 жылы парламентте Шадиев боюнча АКШнын тиешелүү кызматтары менен иштер жүргүзүлүп жаткандыгын билдирген. Бирок ошол кезде эч кандай натыйжа болгон эмес. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.